Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Араб тилине саякат долбоорунун алкагында уюштурулган арабча окуганды үйрөнүү курсуна кош келиңиздер. Урматтуу достор, анда эмесе эң алгачкы сабагыбызды баштадык. Бисмилла. Араб алфавитинде жалпы 28 тамга бар. 28 тамга оңдон солго карай окулат жана жазылат. Анда эмесе эң алгачкы темабызга киришебиз. Биздин эң алгачкы темабыз бул харакаттар. Бизде тамганын үстүндө мондай сызыкча коюлса, бул А тыбышын берет экен. Муну биз фатха деп айтабыз. Ал эми тамганын астында келген могу сызыкча бул И тыбышын берет. Бул касра. Ал эми тамганын үстүндө келген могу өтүрчө кичинекей бул У тыбышын берет экен. Муну биз дамма деп айтабыз. Демек, А, И, У деп окуйбуз, эгер алиф тамгасынын үстүндө келсе. Кайталайбыз. А, И, У. Бул фатха, бул касра, а бул болсо дамма. Алиф тамгасынын үстүндө келип атат баары. Дагы бир айта кетчү нерсе, эгер кыргыз тилинде 2 А чогуу келсе, аны биз А деп созобуз. Ал эми араб тилинде ар бирин өз-өзүнчө окуйт экенбиз. А, А. У, У. И. Анда эмесе үчүнчү көнүгүүнү окуйбуз. Мен биринчи катарын окуп берейин, караңыз. А, И, У. Калганын улантабыз. А, У, А. Калганын улантабыз. У, А, У. Видеону токтотуп улантсаңыз жакшы болот. Анда эмесе экинчи белгибиз бул хамза белгисине токтолобуз. Хамза белгиси көбүнчө алиф тамгасында келет экен. Анда биз алиф тамгасында келген хамзаны окуйбуз. Хамзаны айтканда кекиртектен чыгарып, оозду бир аз жайып, үндү ичке кылып окуйбуз. И, У. Кайталайбыз. И, У. Жакшы. Анда эмесе үчүнчү көнүгүүнү окуйбуз. Караңыз. И, У. У. Калганын улантыңыз. У. Азаматсыз. Анда эмесе биз араб алфавитиндеги экинчи тамгабыз Б тамгасына токтолобуз. Б тамгасын айтканда эриндерди бири-бирине баса тийгизип айтабыз. Б, Би, Бу деп айтат экенбиз. Б тамгасын дептериңизге жазып алыңыз. Б тамгасынын астында бир чекити бар экен. Жакшылап эске сактап калыңыз. Б тамгасы өзүнчө турганда ушундай жазылат. Сөздүн башында, сөздүн ортосунда жана сөздүн аягында ушундай таризде жазылат экен. Ар бир формасын 3 жолунан жазып алыңыз. Анда эмесе кийинки көнүгүүнү окуйбуз. Б, Би, Бу. Көңүл буруңуз. Б тамгасы сөздүн башында ушундай таризде жазылат. Сөздүн ортосунда мындай таризде, сөздүн аягында ушундай таризде жазылат. Анда эмесе 4-чү көнүгүүнү окуйбуз. Б. Калганын улантыңыз. Бу, Би, Б. Калганын улантабыз. Би, калганын улантабыз. Видеону токтотуп улантсаңыз. Анда эмесе биз кийинки эрежебизге көңүл бурабыз. Дептериңизге жазып алыңыз. Араб алфавитинде 3 тамга бар. Алар алиф, я
жана вау тамгалары. Бул 3 тамга эгер эч кандай харакат менен келбесе, созулма тамга катарында колдонулат. Мисалы үчүн биз алиф тамгасын а тамгасында созуп окуйбуз. Я тамгасын и деп созуп окуйбуз. Ал эми вау тамгасын у деп созуп окуйбуз. Ошондо бул 3 тамга эч кандай харакат келбесе, бул 3 тамганы өзүнөн мурдагы тамгага кошуп созуп окуйбуз. Өзүнөн мурдагы тамганын харакаты кандай болсо, ошого жараша созобуз. Мисалы үчүн бә, демек алиф тамгасынан мурдагы тамга а же болбосо фатха менен келди. Муну би деп созобуз, яны. Себеби өзүнөн мурдагы тамга и харакаты менен келди. Ал эми вауды у деп созобуз, себеби өзүнөн мурдагы тамга у менен же болбосо домма менен келди. Ошондо бә, би, бу деп окуйт экенбиз. И баса биз Азхария китебинин 1-бөлүмү менен окуп жатабыз. 8-көнүгү бә, бә деп созуп окуйт экенбиз. Калганын улантабыз. Бу, бә, калганын улантабыз. Анда эмесе 9-көнүгүгө кезек келди. 9-көнүгүнү окуйбуз, караңыз. Ә, бә. Калганын өзүбүз окуйбуз. Ә, би, бә, бә, би, бу, бу, би, бә, би. Кечириңиз. Бә, бә. Урматтуу достор, биз азыркыга чейин алиф жана бә тамгаларын өттүк. Ошону менен бирге харакаттарды окудук. А, и, у харакаттарын өттүк. Аны менен чогуу биз созулма тамгаларды окудук. Созулма тамгалар алиф, вау жана я тамгалары экен. Сизге үйгө тапшырма, бүгүнкү өтүлгөн тамгаларды жазасыз жана 15-беттеги ушул көнүгүүнү толук түрдө окуп, аны запись кылып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүңүз. Мен текшерип, кайра сизге жообун айтам. Урматтуу достор, биз Азхария китебинин 1-бөлүмүн окудук. Андай эмки сабактардан жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.